Адамдын сулуулугу жүздөн, ал эми жүздүн сулуулугу көздөн байкалат дейт. Менимче адамдын адебинен, анан кылган ишинен дагы сулуулукту байкаса болсо керек. Эң туура айтасыз. Ишинен биле албасаң, ишинен бил деп айтат. Дал ошол чыгармачылыкта өзүнүн ордун таап, мынакей жакында Токмок шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы номер 9-орто мектептин мамлекеттик тил сабагы боюнча мугалими Жыргалбек Мамытов агабыз баштаган бир жамаат ушул Чүйдө шаар боюнча бир атаандашууда жеңишке жеткен экен эле. Ал тууралуу бир аздан кийин буюрса сиздерге маалымат беребиз. Сөзсүз. Ага чейин ушу Жыргалбек мырзанын бир жакшы ыры менен эфирибизди улантсак. Эстедим өткөндүн барактарын, көңүлсүз шуулдап дарактарын. Сагындым өзүңдү асыл эркен, санаркап көзүмдөн ак жашым. Сагындым өзүңдү асыл эркен, санаркап көзүмдөн ак жашым. Таң болуп агарып атпай келем, көзүңсүз дүйнөгө батпай келем. Арадан канча жыл өтсө дагы, ардагым өзүңдөй таппай келем. Арадан канча жыл өтсө дагы, ардагым өзүңдөй таппай келем. Аттың деп өкүнүч ойдо болдум, күнүм жок өзүңдү ойлобогон. Кантейин асылым күн болбоду, сагыныч деңизин бойлобогон. Кантейин асылым күн болбоду, сагыныч деңизин бойлобогон. Таң болуп агарып атпай келем, көзүңсүз дүйнөгө батпай келем. Арадан канча жыл өтсө дагы, ардагым өзүңдөй таппай келем. Арадан канча жыл өтсө дагы, ардагым өзүңдөй таппай келем. Bülbülündüm, seninle seni külödüm. Bulaktay tuttunup mahabattı, bulgadı sözдөр bir ölürdüm. Bulaktay tuttunup mahabattı, bulgadı sözдөр bir ölürdüm. Taң bolup agarып atpay gelem, gözüngsüz dünyaga batpay gelem. Aradan kança jıl ötse dagı, ardagım özüңдөй tapпай gelem. Aradan kança jıl ötse dagı, ardagım özüңдөй tapпай gelem. Ардагым өзүңдөй таппай келем. Кол чапканга арзый турган чыгарма болду. Жаңылышпасак, Жолон Мамытов агайыбыздын чыгармасы, мынакей өзүңдөй таппай келем деген чыгарманы жана маалымат айткандай, Токмок шаарынын Чыңгыз Айтматов атындагы 9-орто мектептин тил сабагы боюнча мугалими, кыргыздын мыкты мырзасы Жыргалбек Мамытов Мелдеште алгачкы 1-орунду камсыз кылган. Куттуктайбыз. Салам алейкум, куш келиңиз эфирибизге. Чоң рахмат. Сары Өзөн таланттар конкурсунда сиздин мектеп биринчиликке жетишпи? Бул иш-чаранын жүрүшү тууралуу программа кандай болду? Канча мектеп катышты?
Сиздер эмнени көрсөтүп, кандай калыстар тобун багындыра алдыңыздар? Чоң рахмат. Бул Токмок шаары боюнча ошол азыр аталган конкурска 13 мектеп катышты. 13 мектеп катышты. Чүйөрөнүнөн, Чүйөрөнүнөн эмес, бул Токмок шаарынан. Токмок шаарынын ичинен. Шаардык. Бул конкурс негизи быйыл тарых жана маданият жылы деп жарыяланбады беле. Ошол жылдын ошол иш-чаранын алкагында өттү. Ошол иш-чаранын алкагында Сарызын таланттары деген. Мына ошол иш-чарада биздин эмгек жамаат, тагыраак айтканда Токмок шаарындагы номер 9 орто мектеби, Чыңгыз Айтматов атындагы номер 9 орто мектеби ошо шаар ичиндеги конкурстан 1-орунду алды. Концерт программасы тууралуу айтып бербейсизби? Кандай болду? Эмнени көрсөтө алдыңыздар сахналаштырып? Балким ыр бий менен эле чектелген жоктур да. Биз сахнадан Алыкул Осмоновдун варианты боюнча Ак мөөр драмасын койдук. Ак мөөр драмасын койдук Алыкул Осмоновдун варианты боюнча. Анан ошол жанагы ошол жердеги негизги биздин ар кандай баягы тарых жана маданият жылы болуп аткандан кийин анан ошол бир тарыхый бир окуяны көрсөтүш керек болчу. А бирок баарыбызга белгилүү, ал тарыхта дагы белгиленген Алыкул Осмоновдун варианты негизи тарыхый чындыкка туура келбейт. Ал белгиленген. Ал эми бирок Ак мөөр деген кино ошол Алыкул Осмонов вариантынын негизинде тартылган, ошон үчүн тандап алдык биз. Таң калыштуу нерсе да, сиз өзү тил мугалими, Тил мугалими болгон менен чыгармачылыкка жакын. Жок, сиздин ырдагыңыз болуп, музыка сабагынан эле берсе болмок экен, сонун ырдайт экенсиз да. Негизи чыгармачылыкка кантип жакын болуп калдыңыз? Чыгармачылык бала кезимден бери эле келатат. Бала кезимден эле ыр жазып, бала кезимден эле обон чыгарып, ичимден өзүмчө. Анан бирок музыкалык инструменттер менен кичине кечирээк алышып калдым. Ошол жагы баягы музыкалык билимим бир аз жоктугуна байланыштуу, мындай айрым учурларда ошол жактан кичине өзүмдүн тажрыйбамда, иш тажрыйбамда кичине аксап атканымды байкап турам да. Бирок аккордеонду чертесиз, Аккордеонду ошол Асанкалы Керимбаевдин ырларына угуп, ошол Асанкалы Керимбаевдин ырларына кызыгып, анан ошондон кийин мен аккордеонго кызыга баштагам. Анан аккордеонду 22 жашымда колума алып үйрөнүп баштагам. Демек, өзүңүздүн курдаштарыңыздын арасында ырдап жүрсөңүз, анан мектептин жетекчилигине чейин жетип сизди жөнөтүшкөн экен да. Негизи сиздердин ушул койгондо деген топ болду да, өзүнчө бир жамаат. Жамаат болду. Буга деген мугалимдер эле катыштыбы, же окуучулар эле, жалпы мектеп? Жок, бул мугалимдер аралык конкурс болду да, жалаң мугалимдер. Анан деги эле мына ушул чыгармачылык мугалимдер тууралуу эмне айта аласыздарбы? Айтып коюшат эмеспи, мугалим болбосоң ким болмоксуң депчи. Анысы кандай, сиз чыгармачылык адамы да болмок окшойсуз. Бул мугалимчилик кесиптин бул өзү бул чоң чыгармачылыкты талап кылат. Эгерде чыгармачылык болбосо, ошол мугалим болуп иштөө, ошол кичинекей класска 40 мүнөт сабак берүү бул мүмкүн эмес деп айтууга болот. Бул чоң чыгармачылыкты талап кылган кесип, бул мугалимдик кесип. Балдарды кызыктырып деңиз, кандай курал-жарактарды колдонуп, Улам бир чыгармачылык менен кызыктырыш керек да? Сөзсүз, алардын өсүп-өнүүсүнө кызыгып, мен дагы ушул Жаргалбек агайымдай болсом экен, тилчи болсом экен, же бир чыгармачылык киши болсом экен дегенге түрткү боло турган болуш керек да агай деген. Анан өзүңүз айтып атпайсызбы, мен аккордеонду үйрөндүм деп. Анан жол, багыт, мугалимдик менен эле чектелип, андан сырткары дагы монтип, эл аралап дегендей кандай болуп атат экөөнүн сыйгаштыруу? Эми мугалимдик кесиптен, жумуштан сырткары тойлорго барып, жакшылыктарга барып, ырдап, ошол жакшылыктарда тамадалык кылып, ошол жерден айрым баягы кичине ошол өзүбүздүн жаңы таанылып келаткан чөйрөнүн ичинде чыгармачылык менен иштеп келатабыз. Ошол андан сырткары ушул чыгармачылык боюнча өзүмдүн кесибимен сырткары ушул жакында ушул күз айларына жакын өзүмдүн эң алгачкы чакан музыкалык альбомумду чыгарайын деп даярданып атам. Ошол Кудай буйрса азыр бүгүнкү күндө даярдык көрүп деңиз. Даярдык көрүп иштелип атат ал. Бышырып. Аккордеонго жакын экенсиз, анан мына ушул эски кыргыз жыттанган ырларына жакын экенсиз. Демек, бул альбомго өзүңүздүн оңдоруңуздардан дагы киреби, же репертуар кандай болот? Репертуары бул негизи сөзү, обону меники
экөө тең эле өзүмдүкү. Азаматсыз. Өзүмдүкү. Анан бул аякка ушул альбомду өзүңдөй таппай келем деп аталат. Кудай буйрса ушул альбом азыр эле ырдалбадымбы? Бул ырдагы сөзү дагы обону да өзүмдүкү. Азыркы ырдын. Өзүңдөй таппай келем дегендер. Анан кийин ушул өзүмдүн автордук аткаруумдагы эле ырларды киргизем деген ниетим бар. Эң сон. Жазган ырсаттардан айтып бере аласызбы? Эсте барбы? Өзүңүздүн ырсаттар катарындагы чыгармачылыкка. Эсте бар. Айтып берейин. Ордунан чыкпай, ойлогон тилек, ошондо менде ооруган жүрөк, бир элес колдо эстелик калган экөөбүз жаным бир түшкөн сүрөт. Күн өтүп ай жыл, сен мени күтпөй, каламбы сенсиз арманың бүтпөй. Арабыз алыс болсо да азыр, негедир сенден күдөөрүм үзбөйм. Бир кезде түшкөн сүрөттү карап, экөөбүз түшкөн сүрөттү карап, олтуруп көпкө карегим талат, жанында болуп башка бирөөнүн калганың мени күйүткө салат. Бул ырлар кимге арналган? Үй бүлөңүз тууралуу айтып бербейсизби? Бойдоксузбу деп эле түзүлө сурабайсызбы? Жеке жашооңуз тууралуу. Эми бул ырлар ар кандай турмуштук кырдаалдардын негизинде, анан кийин ар кандай баягы окуган, көргөн маалыматтардын негизинде жазылган ырлар, анан түздөн түз өзүмдүн жашоо турмушума байланыштуу деп айткандан алысмын. Жакшы. Эми колго түшкөн коёнду кое берген оңор эле, Жаргалбектин дагы бир чыгармасын угуп, анан уруксат берели сизге. Мүмкүнчүлүк болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, анакей Заманат студиясынын эфирин кооздоп, жакшы чыгармаларын камдап келген номер 9-чы Чыңгыз Айтматов атындагы Токмок шаарда мектептин жамаатында мынакей көч башы болуп, жеңишке алып келген жигиттин ырын угабыз. Түшкө кирип биздин ортодогу мамиле, тулпарымды кармап, токуму жок жайда миниптирмин жан эле. Күлүгүмдөн кулап, калганымды такыр, түшүнбөймүн дагы эле. Кайрылбастан кеттиң, бакытыбыз эми башталганда жан эле. Сезбеттирмин аттың, багыбызга биздин бакыт кушу кондосун. Билбеттирмин бизде түбөлүгү түптүз мамиленин болбосун. Эгер билсең анда, неге мени анча неге алдадың? Билип туруп биздин ортобузда турмуш, жашообуздун оңдосун. Келе берип турмуш агымында аркалай, махаббатым менин суудай фунук кеним, койбодубу байкабай. Келесиңди жолдош кылып бара жатам, сапарымды кайталай. Сенден башка жаным эми кимге барып, арманымды айтамай. Сезбеттирмин аттың, багыбызга биздин бакыт кушу кондосун. Билбеттирмин бизде түбөлүгү түптүз мамиленин болбосун. Эгер билсең анда, неге мени анча неге алдадың? Билип туруп биздин ортобузда турмуш, жашообуздун оңдосун.
күчкө кирип биздин ортодогу мамиле тулпарымды кармап токуму жок жайда миниттирмин жаң эле күлүгүңдөн кулап калганыңды такыр түшүнбөймүн дагы эле кайрылбастан кеттиң бакытыбыз эми башталганда жаң эле сезбептермин аттың багыбызга биздин бакыт кушу кондосун билбептермин бизде түбөлүгү түптүз мамиленин болбосун эгер билсең анда неге мени анча неге алдадың билип туруп биздин ортобузда турмуш жашообузду оңдосун. Рахмат, Жыргалбек, жыргаттыңыз. Ишиңизге ийгилик, чыгармачылык жетишкендиктерди каалайбыз.